Токмок шаарында жөө адамды унаа сүзүп кетти. Кече 22 сентябрда Токмок шаарында жөө адамды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу көбүлөр билдиришти. Маалыматка караганда 40 саат 12:30 чамасында болгон. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалуу борборунан билдиришкендей, аталган жол кырсыктан 2012-жылы туулган жаран жабыркаган, ал амбулатордук дарыланууда. Таанышын таш менен ургулаган шектүү кармалды. Кече 22 сентябрда социалдык тармактарда жерде жаткан кишини таш менен уруп жаткан жарандын видеосу тараган. Ленин Риптен маалымат беришип, шектүү кармалганын билдирди. Милиция бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Шектүү катары 1968-жылы туулган жаран кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Президент Садыр Жапаров иш сапар менен АКШнын Нью-Йорк шаарына барды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, Жапаровду Джон Кеннеди атындагы эл аралык аэропорттон АКШ президентинин глобалдык өнөктөштүк маселелери боюнча атайын өкүлү Пауло Замполи жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эскерте кетсек, бүгүн 23 сентябрда президент Бонун башкы ассамблеясынын жалпы дебаттарынын биринчи күнүндө сөз сүйлөйт. Аутизмге алып келет. Трамп кош бойлуу аялдарга парацетамолду колдонууга тыюу салды. АКШнын президенти Дональд Трамп кош бойлуулук учурунда Tylenol активдүү заты парацетамол дарысын колдонбоого чакырды. Анын айтымында бул дарынын аутизм менен мүмкүн болгон байланышы бар. Трамп кошумчалагандай, жакын арада америкалык дарыгерлер бул дарыны кош бойлуу бейтаптарга сунуштоодон баш тартышат. Tylenolду колдонуу жакшы эмес. Ушул себептен улам аялдарга кош бойлуу кезинде, эгерде бул медициналык жактан абдан зарыл болбосо, колдонбоону сунушташууда. Мисалы, дене табы өтө жогору болуп кеткен учурда гана колдонуу керек, деди Трамп ак үйдөгү брифингде. AFP агенттигинин билгилишинче, көпчүлүк адистер бул дарыны кош бойлуулук малында ооруну басуучу эң коопсуз каражаттардын бири деп эсептешет. Ал эми Tylenol дарысын чыгарган Kenvue компаниясы АКШ бийлигинин тыянагына макул эмес. Биз көз карандысыз, ишенимдүү илемий маалыматтар парацетамолду колдонуу аутизмге алып келерин тастыктабай турганын так көрсөтөт деп эсептейбиз. Биз бул тууралуу айтылган бардык тескери дооматтар менен таптакыр макул эмеспиз. Мунун болочоктогу энелердин саламаттыгына тийгизе турган коркунучу биздин катуу тынчсыздандырат деп айтылат компаниянын маалыматында. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер? Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы, официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Төө ашуудагы туннелде унаа кырсык катталып, бир адам жабыр тартты. Бул тууралуу 23 сентябрда УКМ кабарлады. Маалыматка караганда, Кулбаев атындагы туннелдин ичинде жеңил унаа менен электроциклдын катышуусунда кырсык болгон. Анын кесепеттен эркек киши жабыркаган. Ал жерге куткаруучулар барып, аны тез жардам кызматына өткөрүп берип, бузулган унааларды сыртка чыгарышкан. Чүйдүн Беловодск айылы унаа кырсыктан кийин электр жарыгысыз калды. Кече 22 сентябрда Москва районундагы Беловодск айылында жүк ташуучу унаа электр мамыны сүзгөндөн кийин аталган айыл жарыксыз калды. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Чүй электр тармактар ишканасынан билдиришкендей, аталган кырсыктын кесепетинен Беловодск бир көмөк чордонунан чубалгыга зыян келтирилип, электр тогу өчкөн. Андан кийин Москва рейдтен ыкчам бригадасы оңдоо иштерин жүргүзүштү. Бишкекте жигиттер өтүп бара жаткандардын кийимине түкүрүп, аны камерага тартып алышкан. 18 жаштагы тартип бузуучулар Ленин райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилип, видео болжол менен 1 жыл мурун тартылганы аныкталды. Милиция кызматкерлери жаштарга коомдук жүрүм турумунун нормаларын түшүндүрүп, мындай аракеттер үчүн жоопкерчилик каралганын эскертти. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы
операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Thank you very much for warm. It's an honor to meet you, Mr. President. Our friend Ambassador of Bulgaria asked me to be here. The next time, please, appointed, not advised. Mongolia Arabistan Kırgızistan'da gireyim de oylar oldu. Vakit aldı. Hoş geldinizler. Bizim Trump 80+1 формат абдан көп внимание беріп, ошондуктан биз ойлойбуз ошо жакшы самолеттен келип көрүп атам. Айрылбыз. Мен сизде Боинг самолетинен келсем жакшы болот. Рахмат, сиздин Кыргызстанга барышыңыз азыр деле кеч эмес. Азыр деле жакын арада барсаңыз болду болот. Thank you very much for warm welcome. And of course it's not late to any time to visit our country. I would definitely want to come soon. I can make the region and be my honor to be here. Регион барганда Кыргызстанда келебиз. Асыл регионго дебейли, түз эле Кыргызстанга барыңыз, официалдуу түрдө чакырам. Not to the region, but directly to our country, Kyrgyzstan. So you have our invitation. Thank you. Good to see you. I see you tomorrow. Жоқ та. Документіңіз багажда дегенсіз, бирок башкадан келди го. Башкаға салынган болчу да анан. Так балким дагы курьер менен келип калат. Страховкаңыз. Биринчи жолу протокол жасатабыз сизге. Өзүңүзгө. Бетачарды коюш. Дебютный деп коебуз. Негедир мен ушу сурасам эле баарым биринчи жолу түзөт деп айтышат да мага. Мына достор, инспектор, жолдош инспектор өзүмө силер үчүн пример болуп азыр страховка жол үчүн протокол түзүп атат. 1-сентябрдан баштап көзүм эле катуу күчөйт. Ошон үчүн буга чейин көп протокол түзбөй булар кечирип келишкен, бирок 1-сентябрдан баштап түзүлөт. Ошон үчүн страховка алыңыздар өзүңүздөр үчүн. ОСАГаны ошондой эле мен мамлекеттик камсыздандыруу компаниясынан алгылап силерге сунуштайм. Сөттүңдө атайын жарандар үчүн президентибиз 5 миллиард сом бөлүп берген. Ошол карапайым эл машинасы авария болсо ошолорго төлөп бергиле депчи. Ошон үчүн алыңыздар ушинтип 3000 сом штраф жазылып калат. Биринчиси неправильная остановка, экинчиси страховка жол үчүн. Всё. Законда инспектор шинге кирип Эмес, жолдош айдоочу. Капачылык жокпу? Жок. Мыйзам баштайбыз. Мыйзам баштайбыз, мыйзам сыйлайбыз.